58 жаштагы Додурбек Кысамединов адам эмнени кааласа ага кол жеткирүүгө мүмкүндүгү жетерин баарына далилдеди. Таланттуу сүрөтчү бүгүнкү күндө бир нече картиналарды жаратып, кардарларын сүйүнтүп келет. Бирок каарманыбыз бардык жетиштикке бир колу жок жетти. Ал бала тесттери кезинде айылдагы трансформаторго токкурунуп, оң колунан ажыраган. Бирок мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан, анын толук кандуу өмүр сүрүүсүнө эч тоскоолдук жаратпарын айтып, биздин чыгармачылык топко анын сырлары менен бөлүштү. Тиричилик сага берилдиби? Кандай берилди, ошондой кабыл алыш керек. Анын бирдемеге жетем деп эле жан талаша берген деле болбойт. Биздин өлкөнүн эң немесичи, больной точкасы ал эч нерсе, ачкөздүк. Дагы дей берген. Жанагы мен бир немен айтпадым, бир кичинекей семчкелер. Бир эле семчке чыгат. Ошондой эле нерсе болот. Ошондой эле нерсе адамдын бир курсагыңды ток кылат. Же ошол эле нерсе сени аябай бай кылат. Же ошол эле нерсе немеде зыян алып келип коюшу мүмкүн. Бул кырсык токко барган да. Трансформаторго кирген, анан ошондон тогуруп. Анын да кызыгы, больницага барсак, мени операция кылган кишилер тууралуу, врачтар тууралуу айтып берейин. Ада өзүнчө эле кызык. Мындай койкада жатам да, бала кезим. Мен баягы ошол кезде эле шахмат ойночумун. Память аябай точный болчу да. Анан жатсамчы, могуларым күйгөн, даже баштарым күйгөн, колдор, могулар ошондон калган. Почти где-то 80% күйүп калган да ток. Анан койкада жатсам, Алиев, анан Көмүрчиев деген илгери эң чоң хирургтар бар болчу. Алар ошо Бишкектен барып, ал кезде фронтто болчу. Нарынга барышыптыр. Анан мени көрүп, уже эгер бул бала неме болбосо, дейт да, эми да бир грубыраак бир врач бар болчу, атын айтпай эле коеюн, ал азыр уже көзөтүп кетсе керек. Же барбы билбейм. Могу балаңар өлөт, алып чыгып кеткиле деди да. Ата менен турат. А мен угуп жатам да. Эми 3-класстын баласы угуп жатат. Могу балаңар өлөт, алып чыгып кетти. Анан энеге деген айтыш деген кыйын да. Врачтар шарт эле айтат экен да. Ал жемейин уже өлүп калды дейишти. Кайдагы өлбөгөн, чакчайып эле жаткан болчумун, нормально элечи. Баарын билип көрүп жаткансыз. Анан как раз Алиев, анан Көмүрчиев деген эки врач келип калыптыр. Үчөө жазган эң чоң, анан ошо колун кесип салышты. Анан ошол анан ал жашоодо ушуну айтып такыр түшүндүрө албайм да. Мисалы үчүн кээде энем Раматулла айтып калчу, балам неме бак айт, Кудайдан бак тиле депчи, ушундай. Мисалы үчүн маңдайыңа жазылган тагдырыңнан эч ким, эч кайда, мен буга толук эле ишенген адаммын да, андан качып да кутула албайсың, эч неме кылып кутула албайсың. Анан бар болгону Кыргызда мындай туура эле айтылган да. Оорук кылба, ушак айтпа дегендей бир ушундай жакшынакай эле тарбиялар бар. Ушуну эле колдонуп кой да. Булар эң жөнөкөй да. Даже кумурсканы баспаганга аракет кыл да. Ким билет, байкабай эле басып алышы мүмкүн да. Ну, ошондой болуш керек экен да. Дайыма мисалы үчүн кичине бирдемеңер жок калса, үчүнчү эле кайгырып эле бирдеме болуп, уже бир той жасаш үчүн кредит алып алып эле мондой жүдөй берет го. Мен ушуларга түшүнбөйм да. Эми той өтпөй калса эмне болмок элем? Жок так, значит, жок да. Ошол менин колум жок калды да. И ошондо бир кыздай суроо пайда болот да. Мындай, эми кантип жашайсың да? Мындай бир
бирок мындай ошого деле мындай кайылсың да. Кадимкидей эле балдар менен мушташып эле классташтар менен сабап, күрөшүп эле ошого чейин эле ошентип жашап келатам да. Кээ бирөөнүн алы келбейт. Грубо айтсамчы. Ошондо эң шахматтан мындай жакшы ойночумун да. Атам үйрөттү. Анан үйрөтүп койсо кайра атамды утуп салып атпаймын. Анан агаларымды бүт эле мугалимдердин баарын утуп баштадым. 3-класс, 4 класспы ушундай эле. Анан эмнеге үйрөндүм да? Мен шахматтан утканга неме ага сүйүнгөн жокмун. Мен выигрышный, мен утулганга үйрөндүм да. Ушул кезге чейин эмнени таптым, бул жашоодо эмнени жоготтум деп ойлойсуз өзүңүзчү? Мен мындай табам деген нерсемди таба элекмин. Анан жоготкон деле эчтекем жок да. Ата энемди жоготуп алдым, баягы алар жетишти дегендейчи. Ошол эле болбосочу. Калганда дагы эле баратам да. Каяка экенин деле билбейм. Бул искусствонун чеги да. Баягы чеги жок экен да. Анан мындай арманда калдым деген деп айта албайм да. Мындай арман менде толтура деп бирөөнү сүйүп калып эле армандуу боло берет го. Анан мен билбейм, мындай жоготуп экен деле эчтекем жок. Баягы туугандарым кетип калды. Ал неме? Сиз анан шайыр жүрөт экенсиз, ошо энергияны каяктан аласыз негизи? Азыр көзүңүз көргөндөй адамдардын баардыгы эле бир капаланып эле тиричиликке көртүрүлгө кирип кеткенби, баардыгы проблема менен жүрүшөт да, көйгөй мененчи. Жумушка барам да. Бүгүн карасаң жумуштан мындай шайыр жүрүп эле күлүп жайнап калышат да. Буларга эмне болгон? Тойго барып келгем, же бирдемче болгонбу деп ойлойм да. Көрсө ошо күнү айлык алышыптыр да. Ошо күнү жыргап калышат. Бир күнү карасаң эле бирин жаман көрүшүп эле ушакташып ушинтип калат да. Көрсө айлык түгөнүп анан айлыкка жакындап калган кез экен да. Ушинтип кантип жашасын да мындай. Айланган күнү күлүш керек, анан айлык түгөнгөн күнү күлбөш керек. Мен ушуга түшүнбөйм да. Менин деле акчам жок болот. Мен аны билбейм деле да. Просто мен мондай жокчулукта деле көрдүм. Аябай мен кармаган акчамды деле кээ бир байлар кармай элек да мен кармадым. Кээде жок калат азыр деле. Кээде чынын айтсам мышыгым деле жок. Мындай өзүм сатып алганчы. Бирок мен эс алгым келсе айтып атпаймынбы, айран сууга барып келдим деп. Айран суу деп айтсам кээ бирөө таң калат. Тиги каяктан айран сууда жүрөт деп. Ал жерге ат менен жок дегенде бир күндө жетишет деп. Мындай дайыма мындай бардай жашаш керек да. Анан жок деп эле түшүнчүп эле анан жанагы бирөөнү сүйүп калып анан өлүп калгандарды да түшүнбөйм. Мындай анчалык сүйүүнүн деле эмне кереги бар? Анан кээ бирөө бар жанагы принц тиги неме менен корабль менен келет деп күтүп жүрө бергенчи. Ал келбейт ал жок. Күтпөгүлө дейсизби? Кандай принц жаныңарда эле жүрөт. Анан кийин жанагы шайыр жүргөн сен неме мындай шайыр деле эмесмин. Мындай эл менен элдей жашагым келет. Же мындай настроениясы жок кишинин ичине көтөрүп койгум келет. Баары бир айлык тиет дегендей. Жашы улана берет, өтө берет дегиңиз келет экен. Баары бир маңдайыңа жазган нерсе келет. Андан баягы бирок эми
Эндилерим бар да. Бат эле Россияга барып келе калып эле бир бай болуп эле бирдеме. Баардыгы акырындык менен болот да. Эми болбой калса анда эмне арманды өткөн киши болуп каласың. Жок, андай эмес. Каарманыбыз сүрөт тартып жаңы чыгарма жаратар алдында ичтен миң ирет толгонуп, сүрөткө жан киргендей элес калтырууну башка орунга коет. Алдыда Манас Баатырдын портретин тартууну максат кылып жатат. Манасты тарткым келет да. Анан мону чын эле айтканда бул Манас Атабыздын немесичи. Мисалы үчүн Чыңгыз Ханды тартып берчи десе азыр деле чийип берип кое алам. Темирленди тарт десе жанагы Арбаттагыдай эле портрет кылып тартып берип койсоң болот. Македонский деле. А Манасты тарта албайсың. Анан неме Манастын мындай коркосуң. Но устарка ачып көрүп мындай толук бышырып тартпасаңчы, очо тийишпеш керек да. Мындай эми Герцен бирдеме кылып тартып койду. Эми башкача да. Ал таптакыр бөлөк. Эми Герцен баягы китепти иллюстрация кылып койду, элдин баары ошондой түшүнүк менен жашайт да. На самом деле андай эмес. Таптакыр бөлөк. Сиз кандай кылып тарткыңыз келет? Елестете албайм да. Бирок ошондо ниетиңиз бар, тартсамбы деген. Мондай ал кишини мондай Манастын сүрөтүнөчү просто эле барып аны көргөн адамдар мындай жыгылып калыш керек. Эс үчүн жок. Жанагы Жоконда деген картина бар да. Ошонун астына барганда кээ бирөө кадимкидей эле жыгылып калат да. Ал Жоконданын кээ бир кишиге кадимкидей эле көрүнөт. Андай эле. Мисалы үчүн мен көргөнмүн да ошону. Жанынан барып көргөнсүз? Жок, мындай. Мындай эле сүрөт да, мындай сүрөт. Жокондон билсеңиз керек. Ошол мондайдан бери, сүрөттөн бери чыгып турчу. Мындай анан акырын жылмайып калат да. Сен кайсы жерден көрдүңүз? Жөн эле мындай китептен. Мен эле эмес. Жанымда отурган бала да көргөн да ошону. Кадимкидей жүрөк түшүп калганда, эгерде бир жалгыз отурганда кадимкидей эле кыйын болуп калат. Ал мондой көрүнчү кишиге көрүнөт. Манасты мен ошондой элестетем да. Это мунун магиясычы жанагы Жокондо деп эки солдат кайтарып турат да. Айнектин ичинде. Ошону көрөм деп дүйнө жүзүнүн эли ошол картинага келишет. Анан ошонун жанында жанагындай жыгылып калган адамдар болот. Кээ биринде көрүнөт экен ошондой. Баарына көрүнө бербейт. Мындай эле сүрөт. Кээ биринде көрүнөт да. Вот Манасты да мен ошондой көрөм да. Догдурбек Кысамединовдун картиналары жашоо менен айкалышып, ар дайым бир ойду, бир идеяны айткысы келет. Көзү азиз адам баштап бараткан көчтүн картинасын мындан 6 жыл мурда баштап алигиче бүтүрө албай бара. Анткени бул кербенди өлкөнүн келечегине салыштырып, анын кайда бара жатканын жообун таба эле экенин айтат. Ошо неме да? Слепой. Бул каранын каяка баратканын эч ким билбейт, өздөрү билбейт. Ошону тарткан, ошол караван да. Жанагы кайсы бир жылдары неме болбоду? 90. Азыр деле мисалы үчүн кыргыз эли каяка баратабыз деп суроочу эч ким жооп бере албайт. Анан дайыма мындай жана бир көпөстүн көчүп келатканы дегендей түшүнүп да. На самом деле вот деги эле кайда баратабыз деген суроого жооп бере албай жүрөм да.
Башкаларга айтсам, деги эле бирсинен каяка бартат да. Дагы эле. Билим деңгээли болсо аябай начар. Билим берүү неменин немесичи? Программасы. Ошонун үстүндө иштеген киши жок экен. Неменин немеси менен илгерки программа менен жүрөбүз да. Бул картинада болсо жанагы айтпадымбы? Бир көч кетип баратат да. Мындай каяка баратканын билбеген көч да. Эми үчүн мындай токтоп калганда, эми ошонун тартуунун мага кажети барбы да. Немесин таба албай атам да, хоть слепой көч, мындай сокурлар кетип баратат. Бирок моундай караван чыкса, сокурлар да бир жака барыш керек да. Вот ошо каяка барат, ошону таппай жүрөм да. Все равно бир бара турган жерин көрбөшүм керек болуп атат да. Хоть көрбөйт, бир бара турган жерин көрүп табыш керек да. Вот ошо булар каяка барат. Бир берилген өмүрдө картиналарын гана ар түрдүү түстөргө боебостон, өз жашоосун ачык түстөргө боёгон биздин бүгүнкү каарманыбыз өз эмгеги менен таң калтырбастан башкаларды өз күчүнө ишенүүгө түрткү бере алды.